2018 жыл 24 октябрь. Буюрса ушу Махабат эженин үйүнө бүгүн келдик. Бизге Махабат эже кичине жардам сурап чалды эле. Бул эженин оорусуна байланыштуу дарыга акчасы жетпей бизге эже кайрылып сурады эле, иншаллах. Анан ушул азыр Аллахтын жардамы менен ушу боорукер бир туугандардын, берешен адамдардын жардамы менен мынакей буюрса келип отурабыз. Эже бизге 5000 сом керек, леченияма деп кайрылды эле, иншаллах. Азыр буюрса мынакей азыр мен 5000 сомду алып келдим. 2000, 3000, 4000, 5000. Куда калса берип атам 5000ди. Анан эжеден дагы бир аз эже дагы өзү түшүндүрүп кетсин, эже өзүнүн акыбалын эмне үчүн жардам сураганын өзүнөн тагыраак маалымат айтат эже. Мынакей эже сизге 5000 сом. Анан өзүңүз жөнүндө маалымат айтып койсоңуз, ооруңуз боюнча айтып койсоңуз. Ден соолугума байланыштуу ай сайын 20 күн сайын дары ичип атам. Ошол дарыма бир аз келе алган үчүн балдардан жардам сурап турам. Ошо 5 балам бар, ошондой сыйнап турам азыр. Белимин дарыны ичип атам, буюрса 6 ай ичсем бир аз жардам берет дегенче үмүт ичип жатам. Сизге бул дары кайсы эмне ооруңузга байланыштуу ичип атасыз? Сөөктөрдү түздөйт деп. Сизге суук тигенби? Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Иштейсизби, иштебейсизби өзүңүз? Жок, иштебейм. Пособие аласызбы? Алам. Канча сомдон аласыз айына? Бир балага 900 сом менен 4600 сом. 4600 сом аласыз 4 балаңызга. 4600 сом азыркы убакта сизге реалдуу айтканда бир айда 4600 жетеби? Неңизге жетет 4600? Жеткизсе жетет. Жеткирген убакта жеткизе. Негизи азыр бир кабыл 1000 канча сом болот атса, 300 сом болот атса. Квартирама берем 1,5 сом. Үйүңүз жок, квартиранын полта жашайсыз да? Светке төлөйсүз, сууга төлөйсүз, батирге төлөйсүз дегенде. Ушул мынакей боорукер бир туугандар 5000 сом бердик, буюрса эже куда калса лечениясын улантат. Анан мен бул жерден баса белгилеп айткым келет, бизге боорукер бир туугандар кайрылат. Менин баламды операцияга алып кетип атам, же бир узак жолго кетип атам, көбүнчө операциядан чыктым, же операцияга кирип атат бир туугандарым деп бизге садакага 5000 сом бергендер бар, 4000 сом бергендер бар. Садака берип койгулачы, операциябыз ийгиликтүү болсун деп. Мынакей ошол акчаларды ушундай муктаж адамдарга берип атабыз, иншалла. Бул как видео отчет катары чыгарып атабыз. И башкаларга дагы үлгү болсун, иншалла. Кимде ким Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи айткан, садака берсе, ал садаканын пайдасы көп деген. Аны жаман кырсыктардан сактайт деген, жаман баледен сактайт деген, жана ден соолуктары чын болот деген, жана ырыскысы көбөйт деген. Ошондуктан кимде ким садака берем десе, иншалла бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде ушу леченияга негизи эле муктаждыгына өзүнүн муктаждыгын акчаларын жеткире албаган бир туугандарыбыз бар. Мына ушинтип алып келип, иншалла батасын беришет эже. Кичине батаңызды берип коюңузларга. Аллахым эки дүйнө бактылык берсин. Аллахым разы болсун. Байлыкка, ден соолук. Рахмат.